Бул жерде азыр бул социалдык баракчалар бийликтинби же кайсы бир лидердинби бул куралына айланды. Себеби бир кичинекей кеңсени алып туруп эле ичине 10 блогерди отургузуп туруп, ар бири 100дөн аккаунт ачса, 1000 аккаунт болду. 1000 аккаунт менен бирөөнү жамандаса дагы же бирөөнү мактаса дагы бул өзүнчө бир чоң армия, курал болуп калды. Анын баардыгы фейктер. Анан алар бир нерсени жазса, ортодогу карапайым эл укканына ишенип эле ээрчип, мындайча айтканда, суунун агымы сыяктуу ары бери агып калды да. Бирок байкасаңыздар, баланча шайлансын, түкүнчө мындай кызматка келсин деп соцсеттерде отуруп алып эле жөнөкөй адамдар чечип калды да. Бирок ошолордун бирин дагы эл тааныбайт. Андай адам өзү да жок болушу мүмкүн. Алар жөн гана фейктер. Анын жанында биздин аттуу баштуу, ошол эле коомдук иштерде эмгек сиңирген адамдарыбыз, академиктерибиз, аксакалдарыбыз, таасирдүү адамдарыбыз ойлорун айтып, пикирлерин айтып атса, аны менен эч ким эсептешпей, соцсеттеги адамдардын пикирлерин гана басымдуу эске алып туруп, ошого жараша жыйынтыкты жогору жактарыбыздагы чыгарып аткан дагысынан улам ой келет да. Чын эле өздөрү жасалма түрүндө жасап, кайра өздөрү ошого жооп беретиндей, өздөрүнүн оюндагыдай ишти аткарып аткандай бир таасир калтырат. Өткөндөгү 6-октябрдагы кызы чууда дагы канчалаган аттуу баштуу даанышман адамдарыбыз калыс пикирлерин айтты, бирок алардын пикирлери эч кандай эске алынган жок. Ошон үчүн биз көп учурда жөн гана отуруп алып, өзүнүн атынан жазбагандан кийин каалаган нерсесин жаза берген кишилердин эмес, аттуу баштуу, көптү көргөн, көптү билген, мамлекет үчүн кайдыгер карабай ойлоно алган адамдардын пикирлерин көбүрөөк угушубуз керек.